Hasan akam tintip bir otundan ajırap geldi. Sen boz ölgün жерден tirilip келе отырасың. Kalganları kayda. Kaç yerlerde kalıştı. Benim beklenimenin bir günü gittin ele. Al kayda. Emni üçün Аликче келбейді. Мындан жарым кылым мурда тартылган Ташка баткан элестер фильминде согушка кеткен Бектен издеген Жамалдын ролун жеткир аткарган актриса ошондогу жарын күткөн жесирлердин образын анык чагылдырган. Жамал Сейдакматова 1958-жылдардан алгачкы ролдорду жаратып, андан бери кандай гана образды албасын көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк таптырып, түбөлүк тамга басар эле. Мындай кайталангыс ролдор анын тынымсыз эмгегинин арты менен жаралчу дешет санаалаштары. Башын сайып, ар бир ишке ушундай кылдат мамиле кылчу. Анын канжаны менен берилип кетчү. Өзүн эч качан аяган эмес. Театрдын иши десе жай, кыш десе кыш, эч качан бир аны же жок, тиги бу деп кандай роль болбосун алдыбы казып иштечү да, эмгектенчү, катуу эмгектенчү. Кыргыз сахнасында Катарина, Дездемона, Найманене, Кишимжан, Эльпи, Нази, Гүлсүн, Зейнеп, Шафак, Агафья Тихоновна жана Эркайым сындуу образдарды жаратуу менен театр жана кино жылдызы катары элдин эсинде калды. Тагдыр берген таланты менен театрда да, кинодо да ушунчалык чоң ролдорду аткарып, кыргыздын аял затынын образын берип, анан бул эжекенин актёрдук амплуасы кенен эле да, драмаларда да, комедияда да ойнойт, трагедияда да ойнойт. Анан кийин мореки акыркы тасмасы жанагы Курманжан Даткада Курманжан Даткан образын жакшы көргөн да. Эже менен биз телефильмде көп иштешип калдык. 30 жыл мурда Кыргызстандагы эң алгачкы жеке менчик Туңгуч театрын түптөгөн. 1992-жылы Сейдакматова Туңгуч театрынын көркөм жетекчиси болуп шайланат. Ошондон бери далай спектакльдерди коюп, театрды кайра жандантып, жаштарга жол көрсөтүп, улуу сахнанын сырлары менен бөлүшүп келген. Жамал эжебиздин артында калтырып кеткен чоң эмгектери буюрса бул тарыхта калат. Мындан сырткары ошол Жамал эжебиздин өзү тарбиялап кеткен окуучулары, ошолордун баардыгын буюрса эженин ишин улантып, буюрса театр сахнасында болобу, кинодо болобу, кандай гана ошол иш-чаралар болбосун, буюрса эженин ишин татыктуу улантып, эженин тажрыйбасын, эженин бөлүшкөн баягы алган тажрыйба билиминин баарын ушу жаштар улантат деп ойлойбуз. Жамал Сейдакматова былтыр узакка созулган оорудан улам 82 жаш курагында дүйнө салды. Өмүрүнүн аягына чейин артында өсүп келе жаткан келечек муундун чыгармачыл чөйрөсүн даярдап, аларга сахнанын сырларын үйрөтүп келген. Элиза Нурматова, Эсентур Абыкеев, Фалато 24.